Саламатсыздар кыргыз элим. Бүгүн биз Каракол шаарына жайгашкан номер 12 бала бакчага келдик. Соц четтерде Нурай карындашыбыздын ыйлап түшкөн видеосу тарап атат. Ал видеодо айтылгандай, Нурай баласын ушу садикке беришкен, кечинде чечинтип атып, баласынын денесинен көк аланы тактарды көргөн. Номер 12 садикке алып барчумун. Айка алып барып жүрүп мен баламды 2 күндөн бери байкап калдым да, что баламды киргизип атсам эле титиреп калчылдап да, денеси кадимкидей эле Усман эмне болду деп эле мен кучактап отуруп кичине успокаивать этип эле киргизүүчүмүн. Байт өзү самостоятельный эмес, анан шымын чечине жатаарда чечинбейт, кийинбейт депчи. Шымна сийип коет, чычып коет деп барсам да нянькасы кечке чычып салды деп эле жаловаться этипчи да. Бүгүн чечинтип атсам денесинин баары көк ала экен. Денесинин баары көк ала. Прям мойнуна моягы көк ала, буттары колдоруп бирденеси менен чапкандай да. Камерада жок ошонун ичиндечи. Ошол маалымат так бекен, анда эмесе кирип сураштыралы. Садиктин директору азыр жок экен. ИО директору Нургүл Токтогуловнадан кирип маалымат алып чыгалы. Саламатсызбы Нургүл айым? Мен өзүмө тааныштыра кетейин. Нургүл Абжапаровна, блогер болом. Жаштар уюму, мэрияда жаштар уюму менен чогуу иштешебиз. Мындай вопрос: соц четтерде Нурай карындашыбыздын ыйлап түшкөн видеосу чыгып атат. Ошол Усман деген баласын байкап келишкен. Ошол болгон бир күн болуп калды го дейм. Ошо баламды чечинтип атып, денесинде көк аланы көрдүм депчи. Ошол боюнча маалымат алалы деп келгенбиз. Кандай түшүнүк бересиз? Бул боюнча атайын кызматтарга маалымат илетилген, териштирүү иштери азырынча жүрүп жатат. Тарбиячыбыз 15 жылдан бери бул тармакта иштеп келет. Ал өзү мен антип салаган эмесмин деп маалымат берип атат да. Анан экспертизага кетилген экен. Жыйынтыгы бүгүн билинет. Бүгүн билинет. Билишимче садикте камералар жок, э? Камералар бар. Просто ошол группа оптимизация болгондугуна байланыштуу аяка дополнительный группа кошконбуз да. Ал жерге камера коюлуш керек болчу жакын арада. Ошондо кайсы жерде турат камералар? Основной входдордо эле? Камералар игровойдо болот. Ал группа болсо уктоочу бөлмөгө атайын группа ачылганда ошол жака биз өзүңөр көрүп атпайсыңар, борбордун Каракол шаарынын так борборунда жайгашканбыз. Ошол себептен бала көп очередке турганына себептүү бизде оптимизация деп атайын тапшырма берилген. Балдарды ошо тарткыла садикке депчи колдон келишчи. Ошол себептен балдарды дагы алганбыз ошол уктоочу бөлмөлөргө. Бардыгы канча камера бар садик боюнча? 9 камера. 9 камера бар, э? Анан просто ата-энелер дагы ошо группалардан жазгандарын окуп атам. Бүт баары тең нааразы болуп атышат да. Эмнеге биз балабызды ушинтип тапшырып берсек, эми баланы мен өзүм соц балдар үйүндө да иштейм да. Балдарды тарбиялоо боюнча, позитив тарбиялоо боюнча сабактарды берип тренер болом да. Анан баланын калыптануусу кичинекей кезинен башталат экен да. Уже кандай болуп тарбия алса, кандай болуп өссө, ошол боюнча ошол адам болуп чоңойгондо уже ошол боюнча калат экен да, калыптанып. Бул эң башкы ролду ойнойт да. Анан ата-энелерден нааразы болуп жатат. Эмнеге биз балабызды жакшынакай садиктерге жиберебиз, анан уруп согуп, жана школдордон деле случайно соткаларга тартып алып атышпайбы? Эми бул боюнча биз эч кандай комментарий бере албайбыз. Экспертизанын жыйынтыгы чыксын, анан ошондон ары белгилүү болот. Буга чейин ушундай болгон эмес. Стажы алганда бүт карайсыңар да, педагогический образованиясы барбы деп, э? Все хорошо. Дагы маалымат алсак. Воспитатель, тарбиячысы временно отстранен дейт от работы.